Бисмиллахиррахманиррахим. Саламым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым. Ар дайым бардыгыңыздарды билимдүүлүккө, ынтымактуулукка чакырып кетем. Урматтуу кыргыз элим, өзүбүз аз эле калкпыз, келиңиздер. Сен анын адамысың, сен мунун адамысың, бөлүнбөй бир муштумдай болуп түйүлүп, ынтымак бар жерде ырыскы бар, келгиле урматтуу бир туугандарым, бөлүнбөйлү деп ушул күнгө чейин кайрылып келем, урматтуу бир туугандар. Бүгүнкү күндө интернет тармактарында, WhatsApp группаларда, элдин оозунда ушундай сөздөр жүрөт. Ачык эле мен ошол адамдарга жооп берип коеюнчу, урматтуу бир туугандарым. Ушундай адамдар адамдын душманы адам дейт го, өзү адамдын душманы адам да, башка адам жаныбар эмес. Ушундай мен ордума эле жооп берип коюп аткан бир туугандар бар экен. Урматтуу бир туугандарым, айтып коеюн. Мен үчүн жооп бере албайсыңар баардыгыңарчы. Ар ким өзү үчүн жооп бериш керек да. Ошону мен алдынан эле силерге өзүм эле жооп берип коеюнчу. Кээ бирки биздин бир туугандарыбыз айтып жүрөт. Бул эмне дейт? Садырды колдобойт, жөн эле оозунун учу менен эле колдойт деген бир туугандарыбыз бар экен. Кээ бирки бир туугандарыбыз бар экен. Бул наракадагы иштейт, анан беракада иштейт деген бир туугандарыбыз бар экен. Ошол бир туугандарыма бул сөздү чыгарып аткандар кимдер? Ошо Садыр Нуркожоевичтин жанында жүргөн эки жүздүүлөр. Кудай сактасын, мен силердей болбой эле коеюнчу. Алла Таалам айткан, Куранда дагы бар. Кабарлап кой, пайгамбарыбызга айтып, кабарлап кой, эки жүздүүлөргө ушунчалык азап күтүп турат дейт да. Албетте силер акылдууларды жакындатпайсыңар. Акылдууларды жамандайсыңар, ал андай, бул мындай, бул аны колдобойт деп. Мен ар дайым айтып келем, урматтуу бир туугандар. Албетте мен лично дин жолунда, ислам жолунда жүрүп аткандан кийин, албетте мен журт башын тааныйм. Садыр Нуркожоевич президентпи? Мен Садыр Нуркожоевичти президент катары сыйлайм, колдойм. Эмне үчүн дегенде, бул журт башына, алымдарга Аллах Таалактын көлөкөсү түшүп турат. Булар Аллах Таалактын жараткан Аллах Таалактын өкүмү менен булар президент болду. Аллах Таалактын буйругу менен президент болду. Эгер эл менен, анан эл койду, анан элдин атынан эл деген болсок, анда биз 100% жаңылабыз. Анда өзүңүздүн кантип мусулманчылыктан өзүңүздү кантип чыгып кеткениңизди өзүңүз билбей каласыз, капыр болуп каласыз. Баары Алладан гана болду, урматтуу бир тууган. Биз жөн эле себепкер болдук. Туура биз барып ошо 5-октябрда, 6-октябрда тополоң болуп Садыр Нуркожоевичти чыгарып алдык. Биз жөн эле себепкербиз. А бирок Аллах анын пешенесине жазылган, сен президент болосуң деп. Мен силерге пример эле кылып айтып кетейин, урматтуу бир туугандарым. Жаман президенттер да өткөн. Аллах Таалах да алардын тагдырына жазган. Туурабы? Аллага каршы чыккан президенттер да болгон. Азыр шу маалда илгери ханство, жанагы фараон деген болгон, урматтуу бир тууган, туурабы? Ал мен кудаймын деп чыккан. Аллах Таалакка жетем деп пирамидаларды курган. Алла эгер ал адамдын ошондой болгонун билген, Алла Таалак эгер билип туруп аны жаратпай койсо болобу эле? Болот эле, туурабы? Аллах Таалактын колунан келет эле. Ошон үчүн, урматтуу бир туугандарым, сүйлөсөк дагы ал аны колдойт, анан муну колдойт, анан ал талтайып турат, аяка бияка ким күчтүү болсо аяка өтүп кетет дегенден алыс болгула, урматтуу бир туугандар. Мына мен өзүмөн сурагыла, башкадан сурап эмне кыласыңар? Кимдин адамысың депчи. Албетте биз журт башын колдойбуз. Анан кийин бул анын адамы экен, анын адамы экен деген сөздү сүйлөбөгүлө, урматтуу бир туугандарым. Мен бир Алладан башка эч кимден коркпойм. Бир Алладан гана корком. Бир башта бир өлүм. Өлбөгөн пенде жок. Бардыгыбыз өлөбүз. Садыр Нуркожоевич өзү айтмакчы, президентибиз айтмакчы. Ошо кепинде чөнтөк жок дегендей деле акча салып кетке турган дегендейчи. Ошол айткан эки ак сүрп метрге менен эле кетебиз чындыгында. Бирок ошол нерсени, ошо эки ак сүрп метрди дагы насип эткенге Алла Таалак насип этет. Билесиңер, насип этпей калган адамдарга насип этпей калат. Болуп атат кандайлар, туурабы? Күйүп кетип атат, сөөгүн таба албай калып атат, жок болуп атат, көлгө түшүп кеткен боюнча дайынсыз жок.
бирок Алладан биз сурайлы ошол ак сурупту Алла Таалам бизге насип эткен болсун депчи. Насип этпей калышы мүмкүн да. Ошон үчүн урматтуу туугандарым, ынтымак болойлу. Мен кимди колдобойн, аны колдоймбу, муну колдоймбу, бирок мен журт башын, ким аз биздин журт башыбыз Садыр Нуркожоевичти албетте колдойм. Биздин президентибиз дин жагынан да колдоп, дин жакта да айткан, журт башына баш ийүү бизде бул бар. Исламчылыкта бар. Исламчылыкта мен өзүм оюман чыгарган жокмун. Албетте бул президент, алымдар, бул Алла Таалактын көзөмөлүнө турат булар, өтө катуу. Алла Таалактын көлөкөсү түшүп турат. Ошон үчүн мен үчүн жооп бербей эле койгула. Силерге бердим ошол жана эки жүздүүлөр, мени жамандап аткан, Садыр Нуркожоевичке жаман сөздөрдү жеткизип аткан, бул аякта турат, бул биякта турат деген адамдарды силерге бердим. Силер жанында жүрүп, ошол жүрө бергиле. Бирок Алладан балким, бирок бардыгын эл көрүп турат. Албетте биз эл мененбиз. Мен элим үчүн, жерим үчүн мен ар дайым чындыкты сүйлөгөнгө аракет кылам, урматтуу биктондар. Анан кийин жанагындай аны колдойт экен, бул муну колдойт экен сөздү азыраак кылгыла. Сөздү азыраак кылгыла дагы. Кимин колдой берсең, колдосоңор жакшы колдой бергиле, урматтуу. Анан кийин анчалык эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да айткан, бир адамга оролуп албагыла деген жери бар. Аны өзүңөр билесиңер. Биздин албетте журт башыбыз колдойлу, бирок колдоп турайлы. Бирок аны ырыскы берип, аны колдоп турган бир Алла гана. Анан кээ биздин бир туугандар группада тура эмес сүйлөп алат. Биз колдоп атабыз, биз кылып атабыз, биз колдобосок Садыр Нуркожоевичти мурда эле уже азыркы көпөстөр жок кылмак дейт. Жок, Аллах Таалак сактап турат аны. Алла сактап турат. Биздин колубуздан эчтеке келбейт. Аллах кайсы күнгө чейин, кайсы числого чейин, кайсы саатка чейин Садыр Нуркожоевичтин пешенесине президенттик жазып койгон. Ошого чейин эч ким ала албайт аны. Эч ким Алладан башка. Ошону эсиңерден чыгарбагыла, урматтуу бир туугандарым. Биримдикте болойлу, ынтымак болойлу. Ар дайым мен биримдикте чакырам. Келиңле биригели. Кудайым буйрса мен кыргыз элинин башын бардыгын бириктирип алган болсом, кыргыз эли бир болуп алган болсок, ошондо мына Кудайым буйрса биз ачык эл менен болобуз, Кудайым буйрса. Ошол бириккен элди бириктиргенге аракет кылайлы. Бөлүнбөйлү, жарынбайлы, урматтуу бир туугандарым. Баягындай аман болойлу, эсен болойлу, тынч болойлу. Алла Таалам жүрөктөргө хидаят нурун берген болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.